Саламатсыздарбы урматтуу замандаштар. Бүгүн биздин консенсус программабыз Марал радиосу аркылуу түз эфирде жана санариптик телевидение форматында 24 телевидение аркылуу түз программабыз көрсөтүлүп турат. Урматтуу замандаштар, бүгүн биздин коногубуз Кыргыз Республикасында 3 жолу вице-премьер-министр болгон, айрыкча кумтөр ишин мыкты анализдеп жана өзүнүн позициясы бар коомдук ишмер Базарбай Мамбетов агайыбыз. Агай, айтсаңыз, эми Кыргызда алтын менен байланышкан иштин бардыгы дайыма мындай чыр чатактуу келет да. Ошон үчүн ата баба айтса керек өз кезегинде. Айрыкча эркек киши бир колуна алтын тагынып, же бир алтынга кандайдыр бир кызыктар жүрсө, ай сенин башың эле алтын деп калышчу да ата баба. Мунун бардыгы биз окуп жүргөн тарыхый, даректүү романдарда айтылып эле келген. Бүгүнкү күнгө чейин кумтөр маселесинин чечилбей келиши, жалгыз эле кумтөрдү кылтыксыз бүт келишимдерди билген киши эле эмес, жөнөкөй элди дагы дүрбөтүп келет. Мына сиздин Facebook баракчаңыздан алдым мен ушул Кыргызстандын алтыны деген макалаңызда ар бир 9 пункт боюнча жазыптырсыз. Мен ошонун ар бирине суроо бергим келет. 19 жылдан бери кумтөр иштетилип, 19 жылдан бери ошол канадалык компаниядагы кыргыздар дагы кирешесине кол салып аткан кез. Сиз мына бул жерде 2 миллиард 96 миллион доллардын кайда кеткендиги жөнүндө эч ким ачык айтпайт дептирсиз. Бул кайда кетиши мүмкүн? Канаданын компаниясы 97 жылдан баштап алтынды казып ала баштады да. Ошондон баштап 341 тонна алтын алып кетти. Азыркы баага салыштырганда бул 8,2 миллиард доллар акча экен да. Эгерде ошодон түшкөн доходту жанагы өндүрүшкө кеткен расходторду алып салганда эбегейсиз булар акчалар болмокта, бирок биздин өкмөт башчылары, мамлекет башчылары Акаев, Бакиев аларды биз ачык эле айтышыбыз керек. Булар Канаданын компанияларына сатылып кетип, ошол каалаган келишимге кол коюп бергенде эң негизгиси эле ошо чыгып аткан алтынды 94-жылы Акаевдин келишими менен бой. Же болбосо тиги Бакиевдин 2009-жылы келишиминде эле жазып койсо, ушу чыккан алтындын канча бир проценти 13 эмес да, 30, 40, 50% эле бизге тиешелүү деп эле койгондо, канадалыктардын дебей, кым дебей, иштеп эле казып макул болушмак. Бирок, к сожалению, орусча айтабыз, ошолорго барышкан эмес, эмнегендедир Канаданын компанияларды алар кызыктырышкан, взятка берип, пара берип, каалаган иштерин кылган. Ушу 92-жылда Канада компаниясы келгенде, булар Кыргызстандын аткаминерлерин, мүнөзүн бардыгын жакшылап изучать этип койгонда, анан ошого карап иш кылышкан. Мына жерде экинчи бөлүгүндө айтыптырсыз. 2003-жылкы түзүлгөн келишим биринчи жолку. Анан 2009-жылкы түзүлгөн келишим бул чын-чынында мындай абдан чыккынчылык түрүндө, өлкөнүн, элдин тагдырына чыккынчылык түрүндө түзүлгөн келишим деп атасыз. Акаев менен Бакиевди ачык эле жазыптырсыз, бирок ушундан улам бир суроо бергим келип атат. Керек болсо, жана сиз айтып атпайсызбы, биздин аткаминерлердин ким экенин алар алдын ала изилдеп, чалгындап билишкен деп. Балким бүгүнкү күнгө чейин ошол схема менен, алар алып жүргөн схема менен, бүгүнкү күнгө чейинки аткаминерлердин дагы ошол кумтөрдө мындай тиги орусча айтканда долясы бар. Ошо элдин бардыгы эле билет бар экен. 5-6 жыл мурда Центерия компаниясынан биздин 17 аткаминерлердин акциялары бар экен деп айтышты. Бирок Генеральный прокуратурада бар. Бирок алар такталган маалымат бар да. Булар качан айтышат, эгерде ошо Центериянын үстүнөн биздин Генеральный прокуратура иш кошкосо, по поводу возбуждения уголовного дела только ошондо чыгат экен да, ушундай жазылганда.
Эми кептин бардыгы мына 2003-2009 жылкы болгон келишимди айтып атпайбызбы? Ошолордун бардыгы ушунчалык кыянаттык, өлкөгө кыянаттык алып келгени менен азыр бийликтеги адамдар, өкмөт дагы, мамлекет башчылары дагы апрелдин 10-жылынан кийин эле отменить койсо болот эле да. Бирок отменить башка жолго түшө албай койдук да. Ошондуктан мен дагы айтар элем, да, орусча айтканда подозреваю. Да, ошо биздин өкмөттү аткаминерлер, көп элдер ошол эле мойдон мурдагы эле Бакиев менен Акаевдин убагында канадалык компаниялар менен кошулуш ошолордун иштерин кылып жатат деп. Мына эми Акаев кеткенине 11 жыл болду, Аскар Акаевич. Бакиев кеткенине 6 жыл болду. Мына 6 жылдан берки убакыт. Акаевдики 13 жыл болду. Бакиев 7 жыл. Эми андан берки убакыттын ичинде бир эмес бизде бир топ премьер-министр кетти. Ошонун ичинде ошо кумтөр менен байланышкан маселелер менен кетишти. Ошол эле Сатыбалдиев, ошол эле Оторбаев, ошол кол койдурабыз деп кол койдура алышкан жок. Туура эмес чечимдер деп. А чын-чынында 2 жолу Алмазбек Шашенч айтты. Жантөрө Сатыбалдиевдин алып келген жогорку кеңешке жана 50-50 деген чечимине макул болмок болсок экен деп. Бул туурабы? Туура эмес. Мен ушу интернетке дагы жаздым. Ушул Алмаз Шаршенович бир жума мурда ошондой деп айтыптыр. Ушу мурда эле 50-50% менен болуп Сатыбалдиевдин чечими менен макул болсок, кумтөрдүн проблемасы мурда эле чечилип калмак. Мен резко ошого ответ берип жаздым. Туура эмес. Туура эмес түшүнүк. Орусча айтканда бул ложно понятые сознания, понимаете? Эли эч нерсе бербейт. Бизде кумтөрдө үлүшүбүз убагында 2003-жылга чейин 67% болгон. Ошондо деле биз эч нерсе алган эмеспиз. Андан башка ошолордун бардыгы 2009-жылы булар новых условиях по проекту кумтөр деген Бакиевтер кол койгон 24-апрелде 2009-жылда ал жерде жазылган. Алтындан түшкөн акчанын болгон 13% Кыргызстан алып турат дейт. Бул дүйнөдө болбогон окуя. Эч кандай ушу дүйнөдүн практикасында болбойт да. Алтын казылып атканда алтын өзүнчө кетет. Эгерде өлкө алтын касканга компанияга берсе, чыккан алтындын 70%-нин аз эмесин биздин өлкө алат. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Мына бул деги эле дүйнөлүк ушул алтын казуу, дүйнөлүк ушул ген тармагын карап келсек, биздикиндей ушу кумтөрдүкүндөй алтын дүйнөдө бир 4-5 эле мамлекетте бар деп жазыптырсыз да. Балким ушул мүмкүнчүлүктү биздин өлкөнүн ушундай бир элдин байлыгын жараткан берген байлыгын, балким биздин аткаминерлер түбүнөн наркы дареметин түшүнбөйт. Түшүнгүлөрү да келбейт. Эмнегедир алардын эмне үчүн дегенде алардын акциялары бар. Канадалык компаниялары алар дайымга алар менен иштешип мамиле кылып турушат. Алардын бардыгын эми айта бергенге болбойт. Эгерде андай независимый болгондо башка бир өлкөнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар мындай кылбайт эле да. Өзүңүз ойлосоңуз, ушу сатылган алтындын жылыга 18-20 тонна алтын сатылып атат. Ошонун баасы $1 миллиард жетип калды. Эмне үчүн ушу биздин алтын кендин кастырып атып компанияларга, иностранный компанияларга биз эмне үчүн 10%-ын алышыбыз керек, 13%-ын. Бизге түшкөн, бюджетке түшкөн акча $1 миллиард 150 миллион, 10%. Ошону дагы биздин коомчулук, биздин аткаминерлер 3 жыл, 4 жыл айтып келатабыз. Жогорку кеңеште 13-14-жылы ушундай госкомиссияга түзүлгөндө аябай айтты. Ушуну эң негизгиси маселени түшүнүш керек, сүйлөшүш керек. Бирок ал жөнүндө эч качан
ошо түшкөн пайдадан, түшкөн доходдон, алтын саткандан түшкөн доходдон ушу канадалар менен Кыргызстан кенди мээзи хотя бы тең бөлүшөбүз дегенди эч кимиси дагы көтөрүп чыккан жок. Сатыбалдиевдин комиссиясы дагы, Моторбаевдин комиссиясы дагы, Сариевдин комиссиясы да бул. Эч кимиси ушу госкомиссиянын жыйынтыгында жогорку кеңеште айтышкан бул. Болбой эле ушу 50/50 биргелешкен чарба түзөбүз, биргелешкен мекеме түзөбүз, анан кыйратабыз, анан жыргатабыз деп эле түшүнбөгөн элдердин башын оорутуп, баягы орусча айтканда ложный сознание менен жүрүп атат да. Мындай эки эле жол болушу мүмкүн. Балким биз эл аралык сотторго кайрылып, сотко коомчулук болобу, эми аткаминерлер кайрылгысы келбесе, ошонун маселесин чечишибиз керек же бул бизге мынчалык чоң пайда алып келбей эле улам мындай бирден мындай коопсуздук маселесин улам жарата берсе, балким жабыш керек. Анткени сиз макалаңыздын аягында айтыптырсыз, жана Давыдов тиги мөңгүсү бер жакты көздөй жылып келатат деп. Эми ал өрөөнгө түшсө, ал жерде канча суубуз бар, башка нерселер бар, эл бар, журт бар дегендей, балким токтотуш керек анда. Бул проектте канадалыктар инвестиция алып келип, биздин Кыргызстандын өкмөтү менен биргелешип комбинат түздү да. Эми кептин бардыгы токтотушта эмес. Көптөр айтып атат токтотолук деп. Көптөр айтып атат улутташтыралык деп. Анда деле токтоп калат да комбинаттын иши да. Мен ойлор элем, биз как мынагы башкарууда жүргөн, чарбаны билген адам катары айтар элем, мен токтотпой эле канадалыктарды чакырып, ушу силер мошеннический жол менен 13% түшкөн пайданы берип атасыңар, бул болбойт, туура эмес. Силер ушу масактап атасыңар Кыргызстанды. Позорите на весь мир. Ошол 13% алып аткан бүт дүйнөгө белгилүү болду да. Мен 8 жыл мурда Урумчуда международный конференцияга барсам, элдин бардыгы мен Кыргызстандан келгенимди билип, бир 17-18 жаш киши представители золоторудных компаний мира келиптир да. Ошолар таң калат, как вы могли дойти до этого? Ушундай эми ушулар кылмар дейт. Мен айта албадым. Ушу биздин өлкө башчылары Канаданын компаниясына сатылып кетип ушундай келишимдерди алып келди деп айта албадым. Эмнедегидир бул эл аралык аябай чоң конференция болчу да. Балким мындай бир оңтойсуз суроо ошого карабай да, эгерде биз азыр деле токтотуп, балким биз туура тыянак биздин элге, журтка, мамлекетке мындай бир жакшы келишим түзө албасак, анда токтотуп башка компанияга бере алабызбы? Конечно, бере алабыз да. Демек ага өлкөнүн башында отургандардын саясий гана эрки керек, туурабы? Эң туура. Саясий эрки. Кептин бардыгы мынагы мамлекеттик комиссия түзүлгөндө 12-жылы ошонун жыйынтыгы келип жогорку кеңешке такалып калып атпайбы? Жогорку кеңеште ушундай комиссиянын жыйынтыгы боюнча биз 13-жылы сүйлөшүп, макулдашып, эң биринчиден ушул 2009 келишимди жогорку кеңеш ратификация кылган. Ушул Канада менен биздин өкмөттүн 24 апрелде 2009 жылы келишимди, новых условиях по проекту көтөрдөгөндү, булар жогорку кеңешке ратификация кылып, анын статусун биздин конституциядан, закондордон дагы жогору кылып таштаган. Эң негизгиси ушул келишимде жазылган, что биздин өкмөт, мамлекет эл аралык сотко кайрыла албайт деп. Алдын ала. Анан кийин алар билген канадалыктар. Анан эгерде ушу жогорку кеңеш эле 13-14 жылы
ошол 30 апрель 2009 жылкы Жогорку Кеңештин законун отменить этип койсо, о ратификации соглашения от 24 апреля 2009 года отменить этип койсо, канадалыктар менен биз сүйлөшүп предварительно мы отменим, анан кийин ошол соглашениеге келишимге өзгөртүү киргизебиз деп сойлогонбуз да, сүйлөшкөнбүз да. Ошондо биз 13% албай, сатылган алтындын суммасынан 13% биз предварительно алдын ала 30-40% деген сөз кылабыз деп сүйлөшүп койгузганбыз да. Тилекке каршы Жогорку Кеңеште отурган депутаттар, 5-чи чакырылыштагы депутаттар сүйлөшүлүп, такталып калган нерсени кийин иш жүзүнө ашыра алышпай койду. Мен өзүм барган жокмун. Мен мына Осмонбетов Кубат деген бар, Гани деген эксперттердин бардыгы чоң депутаттардын алдында отуруп сүйлөшүп чечтик, ушундай кылабыз. Эң ушул туура жол, башка жол жок деп сүйлөшкөндөн кийин тилекке каршы шуну кылышпай койду. Мына эң негизгиси, мен дагы айтам. Эң негизгиси Жогорку Кеңеш 30 апрель 2009 жылы чыгарган законун о ратификации соглашения правительства с канадской компанией от 24 апреля 2009 года должна отменить. Это нам дает, ошо бизге келишимге өзгөртүү киргизгенге укук берет да. А эгерде азыркы Жогорку Кеңешке кайра муну инициировать этип киргизсе, бул Жогорку Кеңештин деле ошол Жогорку Кеңеште эрки жетпей калат го? Жетпейт. Билип атабыз. Биз ушул 6-чы чакырылыштын депутаттары менен иштедик. Ушуну жасагыла, ушуну кылгыла. Анан ошондон кийин туура жол менен эле кетебиз. Ушу түшкөн доход тиги ушу валовый выручкага барабарда, ушу жок дегенде 30% алсак, ушул 330 миллион доллар болмок да бир жылда. А булар азыр мына 16 жылдын эсебинен 13%-н эсебинен 110 миллион доллар бюджетке түшүрдү. Кыргызстан эми биз кичинекей өлкөбүз, анан 25 жылдан бери ким Жогорку Кеңеште отуруп эмнеге кол көтөргөнүн, ким премьер болуп, ким министр болуп эмне кылганынан бери эгерде изилдей келсе албат эле чыгат. Кандай дейсиз, ушул жеке кумтургу байланышкан иштер менен анан ошол чыгарган чечимдерди чыгарган кишилердин саясий эрки жетпей калып, анан бүтүндөй командага жардам берип ошол туура эмес чечимдерге биз ушуларга карата мындай бир атайын мыйзам чыгарып, бул өлкөнүн элдин байлыгына болгон кыянатчылык да, туурабы? Мыйзам чыгарып, анан койсок балким азыркы Жогорку Кеңешке эле атырылып, анан президенттикке келе тургандардын дагы балким ашыкча жүгүн жеңилдетебиз, анткени кумтөр үчүн кандай мамиле кылгандыгын ачык көрсөтүпчү. Туура айтасыз. Ойлонгон жок белеңизби? Ойлонгон жокмун. Эң негизгиси ушул 2003 жылдагы реструктуризация проект дегендин үстүнөн генералдык прокуратура иш коскоп эч кандай жыйынтык чыгара албай койду да. Эч кандай жыйынтык. Бул эми биз эмне деген өлкөбүз? Преступление болду. Көптөрү ушу кызматта жүргөн адамдар. Алардын бирөөнүн дагы жоопкерчиликке тартылган жокпуз. Анда ошондо эгерде тартылып алсак, анда мен айттым, анда канадалык компанияларды ушулар биздин Кыргызстандын территориясында ушундай уголовное дело совершить этти. Ошолордун үстүнөн уголовное дело возбудить эткиле дедим да. Айттым, Жогорку Кеңеште дагы мен жаны ачып аткандан андай болушу мүмкүн эмес да. Мен жазган болушум керек. Ушу Өзбекстанда тиги Ньюмонт деген американский компанияда Мурунтау деген алтын кенине келгенде маркум президент Ислам Каримов айтыптыр да,
чыккан алтындын 70%-ин өкмөткө бересиңер деп. Ал киши билген. Ошон Ньюмонт деген аябай передовой компания 30% бизге жетет деп иш кылган. 17 жыл Ньюмонт Мурумтау деген золотурун месторождениен касып, бүтүп, анан Ньюмонттон кетип калган. Бирок ушу 13% Кыргызстан. Мынагы кыйкырып атпайбыз, мактанып атпайбыз. Биз ушул островок демократия, кыйынбыз, аябай образованный алдар элдер деп. Вот скажите, пожалуйста, Жылдыз, где наша образованность? Биздин каякта биздин ушу өлкөнүн өнүгүшүнө, жыргашына, элдин жакшы жашашына аракет кылганыбыз. Мен ошого аябай өкүнөм да. Күндүз дагы, түндө дагы жатып алып, эмне ушундай болбош керек деп. Мен азыр китеп жазып, бир 15 күндө чыгарам. Чоң аябай китеп болуп калды. Как могло так случиться деген. Ушулардын бардыгын ачык жаздым. Эч кимге карабай, 3 жылдан бери китепти чыгара албай, чыгарылган болбойт, аябай откровенный болуп, бардыгын ачык жазып, ким кылган, ким эмне кылган жазып, анан кийин чыгарбай эле коеюн деп анан кайра чечимге келдим. Жок, чыгарыш керек деп. Биздин муунга, бул жаштарга чоң сабак болот, азыркыларга деле чоң сабак болот. Алтындын мындай тузу оор да. Алтын менен байланышкан кишилердин бардыгы эгерде туура иш жаза алса, аны эми 120 депутатты алдашыбыз мүмкүн экен, журналисттерди алдашы мүмкүн экен, каминерлер, өлкөнүн башчылары, бирок тиги жаратканды алдашы мүмкүн эмес. Болбойт. Ата бабаны. Ата бабабыз болбойт. Могу жерде бир 7-чи пунктубузда келтириптирсиз, бизде чет өлкөлүк компанияларга ушул 27 дагы тиги кен байлыктары өткөрүлүп берилди деп. Ушул эгерде мынау кен байлыктарды өткөрүп атканда эң негизги критерийде кен байлыктар турган территорияда турган өлкөнүн биринчи кызыкчылыгы эске алыныш керек, туурабы? Мына жакында жер үй боюнча сөз болуп баруунан токтоп калды. Тиги Өмүрбек Токтогулович Бабанов жер үйдү кимге баягы жер үй кимдин колуна өтүшүнө мен баягы жардам гана бердим деп айтышты. Бирок эми мындай мисалы 27 кендин булактары бизде андан да көп болсо керек. Менимче сиз жакшы билесиз. Деги эле мындай туруктуу бир жакшы компаниялар, инвесторлор келгенге демек биз даяр эмес экенбиз да. Даяр эмеспиз. Эмне дегенде биздин аткан нелерибиздин сатылып кете турган билип туруп настоящий компаниялар келбейт экен да бизге. Мошеннический компаниялар келет. Ошо 27 только алтын кени, 27 кенди ошол мошенникалык иностранный компанияларга бердик, ошолордун уже иштеп атат. Ошолордун баардыгы кумтөрдүн эле шарты менен эч кандай Кыргызстандын пайдасы көргөзүлбөй, келишимде канча процент алат дегенди эч качан жазбай, жөн эле берип коюп, ошол тендерден утуп алды. Анан разовый платеж деген бар. За право пользования недрами деп ошодон 100 миллион төлөп берди, жер үйгө допустим да. Калгандардын бардыгы ошол компаниянын ээси болот. Кандай кылып иштесе иштетет, алтынды кандай кылып алса алат, канчасын алып кетсе алып кетет деген болбош керек деп. Бул эми кептин бардыгы азыр кумтөрдө эле эмес болуп атпайбы? Жер үй, Иштан берди, Талды булак левобережный, Жамгыр, Шыралжын, Бозумчак, ушулардын бардыгын биздин өкмөт тартипке келтире албагандан кийин мына Бозумчак, Шыралжын, Жамгырдын, Талды булак мына кениндеги ошолордун бардыгы азыр ушу биздин бийлестигинден колдонуп аларды жанагы алып чыгып кетти алтын. Жанагы руда менен же золотой концентрат менен да. Ушу 19-кылымда эле, 19-кылымдын аягында эле что вывоз золота
в золотом концентрате считалось изощренной формой ограбления беднейших стран мира деп ушу дүниеде айтылганда, бирок тилге каршы 150 жылдан кийин бизге ушулар келди. Бул эми мындай эми үнүңүз Кудайга жеткендей эле айтып атасыз азыр эгерде түшүнгөн кишиге. Мына бул иштин баарын мындай бир токтотуп, анан биз эми 17-жылы жаңы президент шайлайбыз деп атпайбызбы? Азыркы президент айтып атпайбы, мен мураскер алып келбейм, мен таза шайлоого мүмкүнчүлүк түзүп берем деп. Азырынча буга баягы ишенип турушубуз керек, ишенишибиз керек. Башка айла жок. Бүгүн бир форум болду. Темир Аргынбаевич уюштурган экен. Ушул күчтөрдүн консолидациясы, анан шайлоону кандай өткөрөбүз, келечекке кашык салгандай бир нерселер. Ошол жерде баардык иштер айтылды. Шайлоону кандай өткөрөбүз жана башкада. Бирок ошол бүгүнкү сиз айтып аткан маселелер, мисалы, кайсы учурда жана биздин аткаминерлердин баардыгын сатып алышкан. Сатууга мүмкүнчүлүк түзүп беришкен алар. Менимче бүгүнкү күнгө чейин ошол Акаевдин, Бакиевдердин учурундагы жасалган жана схема, финансылык эл аралык элди талаптоонун схемасы бүгүн деле иштеп атат. Ал балким чөнтөктөрдүн ээси гана алмашышы мүмкүн. Туура айтасыз. Биз балким ушул шайлоого чыга тургандардын алдына биздин кыргыз элдин, журттун кен байлыгын алдына коюп, мына критерийлерге киргизип, кандай кылып чечесиң дегенге чейин барсак бул иш мындай бир жөнгө түшөбү сиздин оюңузча? Ошолордун түшүнүгүн, кандидаттардын түшүнүгүн билип, ошол түз жолго алып барып чече алабы деген маселени койсо болот. Түз эле айттык. Аны тиги аткаминерлер да айтпайт, башка саясатчылар да айтпайт, НПОшниктер да айтпайт. Дагы эле мен бир эки киши айтат. Да, мен угуп жүрөм ушу бир айдан бери ошолордун баардыгын чогултуп, ошол президенттикке барабыз деген адамдардын баарын бир чогултуп бир ой пикирин. Ооба, бир сөз түрдө площадка түзүлөт. Анткени эл дегенчи эл келесоо эмес да. Эл эчак ойгонгон, бирок биздин эл баягы ички маданияты өтө мындай жупуну болгону менен алар сөзсүз биздин эл бетке айткан эл. Ал бир учурга чейин гана чыдаса болот. Ошол себептен эки президент өзлөрүнүн буга чейинки эки президент кайда отурганын билбей отурушат го азыр. Ушундан улам ушул площадкага президентке барабыз дегенге ушул кыргыз элинин, мамлекетинин кен байлыктарын коюш керек критерий. Оюн билиш керек да, критерий ошого коюш керек да. Кандай деп жооп берер, кандай чечем деген ошолордун ою бар экен да. Эгерде биз президент болуп шайланса, укугу болот да. Туура, президент чечет да. Чечет да, любой убакта чечет да. Бүгүнкү күндө мына ушул кумтөр боюнча, дайыма кумтөр боюнча элдин таламын талашып келген саясатчылар баягы көп болбосо да бирине ким болду, үчөө болсо бирөө сиз дейлик. Ал эми азыр ушул кумтөр үчүн өзүнүн бүгүнкү күндө эми ошол уруктуганын, бала бакырасынын коопсуздугунда тобокелчиликке салып Садыр Жапаров отурат. Сиз эми коомчулук бул боюнча жакшы эле билебиз. Бүгүнкү күндө кумтөрдүн деги эле биздин кен байлыктардын жалгыз эле жердин астындагы эмес, бүтүндөй ушул кыргыздардын кен байлыктарынын коопсуздугун айтып чыгууда, коопсуздугун элге жеткирүүдө, балким мамлекеттик рычаг ал өзүнөн өзү эле жанагынтип мындай шал болуп калган. Буну элге жеткирүүнүн сиз башка жолдорун да билесизби? Кантсек элге жетет? Элге жакшы эле айттык, сиз туура айтып атасыз. Элдин түшүнүгү азыр алтын кендери боюнча өзгөчө, кумтөр боюнча, жери боюнча жетиштүү эле болуп калды деп. Талаштыктар жери боюнча аябай маселени кыйын көтөрүп, түшүнүп көтөрүп атышат. Түшүнүп. Кумтөр боюнча дагы эгерде кумтөр боюнча сарылыктар 12-жылы көтөрүлбөсө, жогорку кеңеш дагы чечим чыгарып, госкомиссия түзмөк эмес. Билесиз, ушундай да. Эми дагы эле кайрылсак,
Кыргызстандын эң эле чоң байлыктары алтын кени. Мына Лондонда Всемирный биржа драгоценных металлов деген барды да. Күнүгө ушу алтындын баазын тескеп турушат. Тескеп саат 11-де, саат 3-те, анан саат 7-де кечинде да. Ошол жерде улар тиги алтын кендерин лицензия алып турган, анан 3-4 жыл кармап турган, анан биздин атка менелер сатканда жер алтын кени азыр 9-чу компанияга туш келди. Бири-бирине сатып беришкен да. Ошол жерде жазылып турат. Андашты саткан, Талдыбулак саткан, ошол жерде жазылып турат да. Золотой пояс Тянь-Шань деп жазылып турат. Ошол бозумчап деп көргөзөт. Талдыбулак левый бережный көргөзөт, Кыргызстан деп, анан жазылат. Золотой серия золотого пояса Тянь-Шань деп аталат да. Кыргызстанда ачыл элек золотой алтын кендери көп. Советтер Союзунун убагында ошол жанагы кумтөр дагы, жери дагы, бозумчак дагы, Иштемберди дагы, Талдыбулак левый бережный дагы, ошолордун бир 15 ачылып, геологтор 30-40 жыл иштешип, запасын аныктап, ошо менен эле Акайтын убагында жана Госком геологияда келген кишилер биринчи эң белгилүү, эң бай, эң сонун месторождениялерди биринчиден сатып жиберишкен да. Биринчилерден ушул кумтөр. Түшүнөсүзбү? Ушу мен айтып атам, золотой пояс Тянь-Шань дегенди Кыргызстанда ачыл элек алтын кендери аябай көп. Ушуну акыл менен, өзүбүздүн акылыбыз менен сатылбай чет элдик компанияларга мамлекеттик көз караш эле кылсак, дагы 27 эмес, 27 менен эле иштеп атат. 27 уже кетти. Алар менен биз келишим түзө албадык. Кыргызстандын пайдасына келе турган келишим түзө алар уже алып атат. Базумчакты бүтүн эле койду. Ушундай кылсак эле Кыргызстандын бюджети дагы, байлыгы дагы, ушулардан түшкөн акча Кыргызстандын экономикасына өзүнчө эле локомотив болуп берет эле да. Ушундай айтып атасыз, эгерде биз ошолорго өз учурунда эки бийликтен кеткен эки бийлик туура мамиле жасап койсо, эч кимден эчтеке сурабай, карыз сурабай, өлкөнүн карыздарын 4 миллиарддан ашыгын төлөп берип, анан биздин эл ушу жыргап жашап, эч кандай митингге чыкпай, конечно. Жыргал жашоо болмок экен да. Өкмөт туура чечим кабыл алып, ар бир проблема менен жакшы чечсе эле элдер чыкпайт. Элдерди чогултуп, ынтымакта болгула деп, тигиндей деп айтып деле кереги жок. Балдарыбыз жакшы билим алып, мектептерибиз салынып, оорулууларыбыз жакшы бейтапканалардан дарыланмак экен да. Эми Кудай эле бардыр аларга. Ушунча нерсенин бардыгын жылдыз мен дагы айтып коеюн, мына 24-апрель 2009-жылдын кумтөр боюнча Бакиевдин кишилери аны Хуслов по проекту кумтөр дегенди кол коюшкан да, 24-апрелде 2009-жылда. Ушул жерде ушу финансы министрлиги, экономика министрлиги айтпай эле коеюн да. Жок, айтыңыз фамилияларын, айтыш керек мындай иште. Эл билсин. Ушулар ушул Канаданын компаниясы төлөй турган налогтордун баардыгын бошотуп, 7 налогту бошотуп, ошол бүт налогтордун баардыгы 13% эле түшкөн выручкадан төлөп тураңар деп жазып койгон да. Айтып коюңузчу, ошол экономика министринде, финансы министринде эл билсин. 2009-жылы министр финансов Жапаров болуп турган. Акылбет. Ошонун колу бар. Азыр депутат болуп отурат. Эгерде 13% алып турат деп кол койбогондо, эгерде ошол положенный 8 общегосударственный налог эле төлөп турганда 13% эле Кыргызстандын Канадага төлөгөн налог эле, иштеп аткан компаниянын төлөгөн эле $300 миллион болмок да. Азыр биз
бюджетти жабыш үчүн, сырткы карызды обслуживать этиш үчүн жылыга международный банктардан 300 миллион долларга чейин акча алып атабыз. Карызда, суда, кредит. Шуну түшүнсөңүз, тилекке каршы ушу биздин аткаминерлер ошолорду дагы түшүнбөй атат да. Министерство финансов, экономика министрлери башкаларды биздин президент Атамбаевга говорят то, что он хочет слушать, понимаешь? Вот она какая надо беда. Трагедия же. Сиз айтып атпайсызбы? Биз Акаев кеткенде 2005-жылы Акаев бизди 2 миллиард долларга карызга жыгып кетти деп аябай гневно осуждать эткенбиз. Азыр 4-төн ашып кетти. 4,3 болду жылдын башында. И дагы эле тартынбай алып атабыз. Бирок ал 280 миллион доллар жылга ошонун проценттин основной суммасын карыздарды төлөп, абсолютно өтөш керек да. Ошону төлөп атабыз. Мына карачы. Эми биздин ушул арсызыбыз, намысыбыз жоктугу аткаминерлердин, конечно, ушудан болуп президенттерибиздин. Да. Дагы кандай деп айтыш керек да, конечно, биз ачууланып айтып атабыз, түшүнгөн кишиге аябай оор эле. Өзгөчө мага. Финансы дагы, бюджет дагы, бюджеттин доходу дагы, расходу дагы мага аябай белгилүү да. Мына карачы, 2016-жылдын итогун Кумтор Gold Company только 3 күн мурда чыгарды. Интернетке чыгарды. Эмнеге дегенде коомдук аябай иштер, коомдук тартип, коомдук талаптар көбөйгөндөн кийин бир жума мурда гана чыгарды. Эмне үчүн апрелде? Жылдын жарымында чыгарат. Булар январдын 15-нде 20-сында бериш керек болчу да, алар бергенден дагы коркуп атат. Бербегенсе биздин аткаминерлер бирөө дагы ушу анализдеп көрүшпөйт. Канча алтын сатылды, канча акча түштү, выручка болду. Ошонун тиги производственный расходдору годовые сколько были? Мамлекеттин бюджетине канча түшүрдү, местный бюджетке канча түшүрдү, экология платеж канча төлөдү, ысык фондусуна 1% канча төлөдү. Ошолордун баардыгын анализдеп эле жөнүнө чыгарып койсо да болот да. Валовый доходдон бүт расходдорду алып салганда ошол пайда болот, пайда. Чистый, ошол чистый таза пайданы акционерлердин общий собраниясына берип, дивиденд катары кыргыздар менен казактар компаниясы бөлүп алат да. Ошону текшербегенден кийин 97-жылдан баштап биздин акциябыз 67% болгон, 33% болгон, азыр да 33% болуп тур. Ошо дивидендке болгону 11 миллион доллар берет. Ошого жыргап жүрөбүз. Жыргап жүрөбүз, потому что биз түшүнбөйбүз. Алар жанагы ошол годовой производственный расходдорду көбөйтүп 200-300 миллионга чейин көбөйтүп, эле анан кийин Турцияга перечислетип, жана биздин мурдагы Кыргыз алтындын президенти азыр дагы ошол эметип следствие жүрүп атпайбы? Ошонун негизинен макулдаштык боюнча. Жок, тиги азыр ким эле? Дилгир 200 миллионду 12-жылы макул болуп калган экен. Ошондой каткан акчаларды Канада компаниясына жибергенге ошол дело азыр бүтпөй атат. Бул эми алтын менен байланышкан иш бизге көпкө чуу болот го, анткени баары бир бизден кийинки, булардан кийинки келе тургандар жана муун кыргыздын жаштары биздин кайсы байлыгыбыз кай жерде, ким каяка кандай жумшаган, кайсы жерден эмне кылып бөлүшкөн, мушунун баардыгын териштирүүчү учур келет баары бир. Ишенем мен дагы Шундан кийинки суроо, мына биз 17-жылы жалпы кыргызстандыктар үчүн, айрыкча кыргыздар үчүн абдан жоопкерчиликтүү жыл.
Сиз ишенесизби ушул азыр айтып аткан бийлик айтып аткан таза шайлоо өтөт? Эми мураскер дегенде ал бизге мындай туура эмес түшүнүк деп айтып атышат азыр философтор. Мураскер бул атадан балага калат деп. Балким аркасынан алып өзү ошол мындай өзүнүн ордун басчу кишини аркасын кеткен бийликтин аркасын мындай алып чыгып чукуп кемчилигин айтпаган кишини алып келет, алып келбейм деп бийлик айтып атат. Ушуга сиз ишенесизби? Ишенбейм. Себеп? Эми дегенде таза шайлоо болуп, ачык шайлоо болот деген болбойт. Мына биздин административный ресурс бар да. Алар каалаган процентти каалаган партияга жазап беришет. Ал жөнөкөйлөп баягы элди алдап, эгерде ушу биздин чиновниктер айтса эле элдер ишенет да. Чоң кишилер айтып атса, общественный мнение түзүлөт да. Элдер угуп, туура деп мамиле кылат, а бирок на деле не так. На деле не так. Азыр эми мунагу эмелер талапкерлери жөнүндө айтылып калды. Мен ушул убакка чейин ушу бир дагы талапкерге ушу жарайт деп айта албайм. Мына айта албайм. Бирок айтышым керек эле айта албайм. Болгону только ушу Садыр Жапаров 3 жыл мурда Байкуш депутат болуп турганда Кумтөр боюнча докладын жазап бардыгын ачык айткан экен. Ошого азыр эл аралык сотко кайрылганга кыргызстандыктар тисме менен кол коюп чогултабыз дегенде ошо Канча чогултушубуз керек? Билбейм. Ана мен ошол айттым, ошо единственный публично ошо Садыр Жапаров туура кылды, эл бардыгы көтөрүлүп ошол список даярдап атат, кол койгула деп айттым. Публично айттым, эмне дегенден кийин эмнеси мен Кумтөрдүн бола белемесин аябай жакшы билем да. Бул баягы саясат, ошол үстүндөгү эң негизги маселелер, а ичиндеги технология, хвостохранилище, ледник лысый, Давыдова. Анан жанагы булар тиги подземный выработка, открытый карьерден алганда ошолордун бардыгы ал Кыргызстанда эмеде Кумтөрдө аябай проблема көп создавать этип коюшту да. Ошол жанагы центральный деген участокта 716 тонна алтын бар экен да, ошонун 340 тоннасын алып коюшту 20 жылдын ичинде. Карьерным способом добычи 399 тонна подземный калды. Келишимде бул айтылган нерсе, карьерный способ деп айтылган эмеспи? Айтылган эмес. Бирок айтканда булар комбинированный добычу жасайт деген. Бирок аларды биздин аткамыналар текшергенде эмес да. Азыр 399 тонна подземный добыча калды. Аларды канадалыктар ушундай акмакчылыкта подземный добычага келбей турган кылып коюшту да. Бул технология, техника. Ошол, значит, эксплуатационный биздин мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын алар 90% шехте жатат. Базарбай Мамбетович, мындай да, биз эми алтын казып алуу боюнча мындан 20 баягы иш, бул Кумтөр менен иш башталганда бизде анчалык деле сапаттуу же болбосо ошол эл аралык талапка жооп бере тургандай келишимдерди даярдаган, же болбосо эл аралык сапатка жооп бере тургандай техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн баарын изилдеп аныктап чыккан эч ким болгон жок да, алар каалагандай жасады. Бирок биз азыр 25 жылдан кийин ошол сабактар менен, ошол алынган сабактар да биз ошолордун баардыгын жыйынтыктап келип биздин мындай азыр мүмкүнчүлүк барбы? Кийинки кемдерди келишимге отуруп атканда ошондой нерсеге жол бербегендей атка минерлерден башка баягы көз карандысыз эксперттер, көз карандысыз группалар барбы? Жок деп айта албайм, бар да. Бирок ошолорду биз табышыбыз керек. Ошолорду кайрылып келип, ошол бийликтин эркине, президенттин эркине, ошол таза болсун, ошолго кийлигишпей, ушу дүйнөлүк опыт менен жазасын деген эле ойда.
мен жаш кезимде мына казарман азыр макмал салаттырууну комбинаты Советтер Союзунда болгондо 82 жыл 86 жылы 4 жыл ушу макмалдын курулушун башкарып 86 жылы эксплуатацияга бергем. Мен алтын кендери боюнча аябай көп билем. Мына интеграционный комитетте жүргөндө мен Россиянын көп иштетип аткан алтын кендери чет элдик компаниялар менен иштетип аткан немелердин баардыгын көрүп, эл аралык тажрыйба, ана жана Өзбекстандагы Мурумтауну айтпадымбы, Ньюмонтте. Ошолордун баардыгы мен жөн эле выдумать этип айткан жокмун. Көзүм менен көрүп, өзүм инженермин, строительмин. Мен ошолор маселелерге аябай остро реагирую. Ушу эмне үчүн ушу Түркмөнстанда ушундай, Өзбекстанда ушундай, Казакстанда ушундай, а бизде ушундай? Эмне үчүн деген суроолор аябай көп. Мына китепте жазыптырсыз. Сиз Акаевтан бери биздин бийликти аткаруу бийлигинде 3 жолу вице-премьер-министр болгонсуз. Айрыкча мына өзүңүз айткандай тоо кен алтын маселеси боюнча мыкты адиссиз, эч ким аны талашпайт. Гражданин катарында, ушу кыргыздын бир жакшы күйгөн атуулу катарында айтсаңыз, кайсы президентти эми сиз менен баары чакырып эксперт катарында, кеңешчи катарында, жаш деле жаш эмес азыр сураганда, кимисин ушу өзүңүз ынандырганга аракет кылдыңыз? Жеке өзүңүз нравалык жактан, морал, психологиялык, кыргыздын ата бабанын салтын айтып, кимисине мындай абдан шымаланып киришип, эчтекеден тартынбай ынандырганга аракет кылдыңыз? Же сиз дагы булардын эч кимиси сөз укпасына ынанып, көрүп билип, анан кой эми булар менен кармашкандан эч нерсе чыкпайт экен дегендерден бирисизби? Андай болгон жок. Тилекке каршы мен ушу вице-премьер-министр болуп турганда мына Борборлук Азиянын интеграциялык маселеси, Евразиянын маселеси, СНГ менен маселеси ошолорду мага берип коюп, алар атайын ушул алтын кендеринен, курулуш иштеринен, энергетикадан мени булар четтештирди да. Алаксытты. Мен ушу Бакиевке даже ушу жаздым. Урманбек Салиевич, мындай болбойт. Сен повальный приватизация заводов, фабрик кылды да, Ана мен айттым, мына 50 заводдун списогун берип ушуну калтыргыла, мен приватташтырайын, эмне дегенде ушулардын баардыгы Россиянын заводдору менен, Казакстандын заводдору менен байланыш эле да. Ушу мына Свердлов областынын губернатору багыш 3 жолу келди да. Урманбек Салиевич менен мен менен барганда сүйлөшкөндө биз мына Чаш электромаш деген завод бар, Ореми, Каиндский кабельный завод, ушулардын тиги Екатеринбургдагы заводдоруна филиал кылып беребиз дегенбиз да. Ушу багыш 3 жолу келип, ушу бюрократия ошондой элдердин баардыгы эч нерсени чечишпесин билип жадап, анан башка дагы көп Чебоксарский завод, Новосибирский алаврудный комбинаттар мен көптөр менен иш кылып сүйлөшүп жүрдүм да. Жөн эле просто эле жүрөшүп. Ушулардын баардыгы эч кандай туура айтып атасың. Ушундай кылса болбойт беле, сиз активный эле киришип деп бирок андай тилекке каршы болгон жок. Экинчи дагы мен билдим, олардын арасында жүрүп, сөздөрүн угуп, кылып аткан иштерин баардыгын билдим. Депутаттар да билем. Комтор боюнча Канада компаниялары эмне кылды? Мен ушу республикада министерство ведомстводан любой информацияны ала алам. Мага звонок этип, балдар барып, айтып берет, мага ачык эле. Эмне деген мен ушуну ачык айта алам. Фактыларды келтирип айта алам. Бирөө дагы мен жазган статьяларды, мен жазган күнөөлөрдүн бирөө дагы публично чыгып
отрицать эте албайт. Эмне дегенде мен ушул тактап, сурап, билип, далилдеп анан кийин айтам. Мен бул мактанчылык эмес. Эгерде мен айтпасам ким айтат? Мен ошондой деген ойдомун да. Айтышым керек, айтам. Да, тилекке каршы Акаев болсо орусча айтканда бул кишини подвело его ученость. У него было ложно понятое сознание об управлении государством. Понимаете? А Бакиевти болсо жажда денег, алчность, баласы, иниси эле жеп койду. Мен мен никогда не говорил. Да, мен Бакиев, мен бир шаарда окугам, Куйбышевда. Мен 2-3 класс курста окугам, ал 1-чи курска келген. Мен жакшы билет турбайсыз? Мен билем, да. Ага чейин эле мен вице-премьер болгон Акаевдин убагында. Ошону билип алган мен 2 жолу айттым. Андай болбойт, Курманбек Салиевич. Антпеңиз. Мындай кылса, бирок болбой эле. Баласы менен иниси башкалары эле сөз киргизип, конечно, көп нерсени жардамчылары өзгөчө Үсен Сыдыков бузуп койду. Да. Ал башкача мамиле кылып, башкалар башкарат, тиңди мындай деп Курманбек Салиевичтин тегерегинде башка некомпетентный адамдарды, таза эмес адамдарды чогултканга аракет кылды. А калгандары нормально. Ведь Курманбек Салиевич Бакиев производственник, заводдун директору болуп жүргөн да. Производственник билет кандай чарбаны Ошону билип туруп анан колдон чыгарды да. Да, билип туруп ошону чыгарды, ошондой. Мына азыр эми күчтөр, саясий күчтөр бири-бири менен баягы алакага келгенге аракеттенип атышат да. Анткени тынчтык жолу менен биз 19 ноябрды күтүп, анан президенттик шайлоого барышыбыз керек. Анткени 2005-жылы кыргыздардын соңку жаңы тарыхы бузулган. Акаев өлкөдөн чыгып кетип, бийликти башка жол менен алгандан баштап. Биз ушул тарыхты түздөшүбүз керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, интеллигенция болобу, саясатчылар болобу, жаштар болобу, журналисттер болобу, баарыбыз ушул тарыхты түздөгөнгө азыр ынтызар болушубуз керек да. Ушул тарыхты түздөөнүн биринчи кадамы ушу биз колдон келсе, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө президенттин келишине, жаңы президенттин келишине сырткы күчтөр дагы абдан ынтызар. Сырткы күчтөр, аны сиз жакшы билесиз. Ошого карабай, ошо биринчи кадамыбыз 19-на чейин чыдап, ички тышкы амбицияларды мындай жашырып, чыдап, анан өзүлөрү дагы саясатчылар ушундай бир келишимге келип, ырылдашпайлык, өлкө бир эле. Эгерде өлкөнү жоготуп алсак, анда бизге кыйын болот деген нерсеге келгенге, сиз азыр эми Фейсбукта отурат экенсиз, жалаң саясатчылар менен ушул алтын кенин айланасында көп сүйлөшкөн адамсыз. Негизи бизде ушундай мүмкүнчүлүк барбы азыр туура кадам жасап, мындай салыштырмалуу түрдө таза адамды президенттикке алып келишке. Анткени азыр сиз айткандай эч кимге ишениш мүмкүн эмес. Азыр бир эле үй бар, бир машинеси бар, 5 костюм бар, образды айтканда. Мындай таза киши келип айтып, мен силердин менчигиңерди легалдаштырам, баланча убакытта бүтүргүлө. Анан элге налогду, казынага налогду төлөп баштайсыңар. Мындай критерийлер, кумтөр боюнча мынандай, билим берүү боюнча мынандай деп ачык айткан киши жок болуп атпайбы? Кандай кылабыз? Негизинен мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн 24-25 жылдын ичинде интеллигенция дагы өсүп, элита дагы пайда болуп,
чет элден окуп келген адамдарды, жаш балдар да көбөйттү да. Бирок эң негизгиси алардын бардыгы эле, мен муну айтам, башка саясатчы башка айтат, өзүнүн түшүнүгү боюнча да, манагы философияда ложено планеты сознания деген бар да. Ушу менен жүрөбүз да. Президент болсо өзүн билгенин кылып, мен туура кылып атам дейт. Правительство болсо контур менен 50 на 50 совместные предприятия түзөбүз дейт. Это его понятие, неправильно это. Это ничего не дает. Понимаете, да? Ошондуктан биздин азыркы президент дагы, Атамбаев дагы, өкмөт башчылары дагы кыргыздын элитасы менен сөз табыш керек да. Тартынбай эле чогултуп керектүү кишилер акыл. Биз эч качан өзүбүздүн мамлекетке душман эмеспиз. Биз айтабыз да, комтерди мына кылыш керек, жерди мына кылыш керек, бозумчакты мына кылыш керек. Кеч эмеспи? Анан башка эмне кылабыз? Эң негизгиси туура чечим кабыл алып, ошолду көндүрүш керек да, туура чечимди алганга да. Мына мен жанагы Кайнды Камп деген завод турат Сахарда. Новотроицкийде Кошой деген завод турат. Эгерде ошолордун экөөнү эле иштетип койсок, 200 миң киши Жумуш менен камсыз болмок. Таласта, Ысык көлдө, Чүй Орунда иштеп, кызылчаны өстүрүп, ошого тапшырып, кеттин бардыгы ошо практически иш менен заниматься этебиз да. Биз аябай грамотныйбыз, биз демократиялык өлкөбүз, крепко стоим на ногах деп эле созидательный жумушту унутуп койгонбуз да. Практически жумуш эч нерсе кыла албайбыз. Берип туруп, акча барса да берсе дагы ала албайт. Акчаны ошол Россия кыргызский фонддон ошолор олигархтар алат. Туура. Понимаете? Тетиги Рахат деген жигит Тегерментинский малый кести кредит алса, аларга 12% годовой берет, а биздин Бабановго по 4% дает. Тетиги торговый центр. Бабанов элге алып чыгылган 12% менен, 14% менен берип атат, 12 менен. Ооба. Жана гестер боюнча айтып кеттиңиз, бул Ырсалиевдер Рахаты го дейм жанагы. Рахат Ырсалиев, курушчу, молодец. И мен просто аябай сүйүнүп, аябай 2 жыл жаздым. Азыр Фейсбукта да илип турат. Мен ушунун инициативасын поддержать этти деп 15 эмеге кайрылдым. Интернет аркылуу. Бабанов баш болгон. Бирден алгыла, иштеткиле. Силер үчүн 300 миң доллар эчтеке ничего не стоит. Ал ошол бир 300-400 миң доллар жумшап туруп, кредит алып туруп, реконструкция, модернизация кылып туруп, анан жүргүзүп коюп атпайбы? Молодец. Аябай шындык эте көп. Өзүнүн жеке үлгүсүндө көрсөткөн экен. Ушундай көп тармактуу акылы жүрөктө өгөн, акыл жетпеген нерселерден чарчаганыңызда эмне кыласыз? Чарчабайм, никогда. И чарча. Самый главный негизги, мен эч кимден көз каранды эмесмин да. Мен эч кандай мындай бир көз каранды була турган иш кылган жокмун. Эч нерсени коррупцияга катышкан жокмун. Эч нерсе приватташтырып алган жокмун. Кыргыз элинин алдында тазамын деп. Тазамын да. Рахмат, биздин кулагыбызда ушу кыргыз элинин алдында тазамын деген аткан эмнелерди уксак деп жүрөбүз, журналисттер. Бүгүн биздин эфирге келип, бүтүндөй ушул сиздин жүрөгүңүздө үйгөн, акыл эстө үйгөн маселелер менен ачык сүйлөшүп бергениңиз үчүн мен ыраазычылыгымды билдирем. Менимче башка нерселерге өзүңүздүн көз караштыгы боюнча дагы бир жолу эфир кылабыз деп ойлойм, Базарбай Мамбетович. Урматтуу замандаштар, ушун менен биздин көрсөтүүбүз дагы уктуруубуз да соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Мен сиздер менен кийинки эфирден жолугушканга чейин жакшы туруңуздар деп айтмакчымын. Рахмат сизге. Рахмат сага дагы.